Бул видео турмушка чыга турчу кыздарга пайдалуу болот, балким турмушка чыккандарга деле пайдалуу болушу мүмкүн. Мен окууга тапшыраарда апам ушундай шарт койгон да: эгер сен окууну бүтпөй атып турмушка чыгам десең окуба. Эгер окуйм десең до конца оку. 5ти бүткөндөн кийин, окууну бүткөндөн кийин турмушка чыгасың деген да. Анан мен окей дегем. Чөйрөнүн басымдуулугун мен качан көрдүм? Ата-энем уже 3-курстан кийин окууга чыгып алдың, түшүш оңой болот деген сыяктуу. Турмушка чыга берсең болот. Турмушка чыккандан кийин эле уланта бересиң окууңду деген. Мен көнгөн жокмун. Окуunu бүтүп иштеп жүргөндө ата-энем тарабынан аябай басым болду. Чөйрөмөн басым болгон жок, анткени чөйрөмдө көпчүлүгү турмушка чыга элек кыздар болгон үчүн андай нерсе сезилген жок. Ата-энеме ушундай деп айтышат экен да: кыз сактагыча туз сакта деп айтат. Анан тигинде мындай кызыңа качан берсиң, качан турмушка бересиң деп эле. Өзүмдүн курбуларым менен сүйлөшкөндө алар да айтат эле: турмушка чык деген сөз качан өлөсүң дегендей эле катуу тийип калды депчи. Мага анчалык катуу тийген жок, бирок ушунчалык ата-энеме басым жасаган инсандар аябай ачуум келет эле да. Анан ошентип мен 24 жашымда турмушка чыктым. Турмушка чыккандан кийин анан апама айтып атпаймынбы: апа, ошол тааныштарың сурап атабыз мени. Мен турмушка чыкча тим эле кыз сактагыча туз сакта деп өлүп баратышты эле. Эмне болду эми мен сурап атабы? Кантип атат, турмушу кандай, жакшыбы, көнүшүп калдыбы деп сурап атабы десем, апам жооп бере алган жок. Анткени алар сурабайт деле да. Сен турмушка чыккычак деле ушунчалык биз чөйрөбүздөгү инсандардын кызына ушунчалык переживать этип, как будто анын кызы сакталып же иштеп өзүнүн тиричилигин кылып жүрсө, бул туура эмес көрүнүштөй бизге калыптанып калган экен да. Балким бул бир чети кызга 40 үйгө тыюу деген да нерсе болушу мүмкүн. Бирок ал деңгээлди мен түшүнө элекмин пока. Турмушка чыгуучу кыздарга эми бул жерде кандай тиешеси бар? Турмушка чыкканга чейин сиздерде кандайдыр бир өнөр болуш керек экен да. Мисалы, сиз банкта иштешиңиз мүмкүн, бирок турмушка чыккандан кийин кош бойлуу болдуңуз же айыл жергесинен болуп калышы мүмкүн. Иштеп кете албашыңыз мүмкүн, иштегене балким мүмкүнчүлүк жок болуп калган болушу мүмкүн. Бала менен үйдө отуруп калышыңыз мүмкүн. Ошондо сизде бир кандайдыр өнөр болушу мүмкүн. Балким машинада бир нерсе тигеттирсиз, тигип бучаттырсыз да. Эгер мугалим болуп иштеп аткан болсоңуз, кесибиңизди онлайнга өткөрүңүз демекчи элем. Онлайндан сабак беришиңиз мүмкүн, онлайндан репетитор болушуңуз мүмкүн да. Пленарный курстарга окуп алсаңыз, бул нерселерди үйдө отуруп жасаганы болгону үчүн сизге ойлойм, бул аябай пайдалуу болот деп. Ошондой эле өзүңүздү өнүктүрүңүз, ушу психологиялык өзүн өнүктүрүү, бирок туура багытта биздин динибизге каршы чыкпаган, Аллахка каршы чыкпаган психология менен окуш керек. Батыштын психологиясы эмес, ой өзүңдү сүй, сен деле ишин границаң болуш керек дегенде мындай деген эмес да. Ошондо да туура багыт менен, туура жол менен кетиш керек. Психология жаатында өзүңүздү өнүктүрүп, өзүңүздү көбүрөөк таанууга, өзүңүз менен мындай чынчыл мамиледе болууга көбүрөөк көңүл буруңуз. Анткени бирөө менен жашайсыз, кайын журт менен жашайсыз. Ошол жерде сиз өзүңүздү билсеңиз, өзүңүздү таанысаңыз, максатыңызды жоготпойсуз, ниетиңизди жоготпойсуз. Декретте отуруп калганда да күндө кайталанмай жашоодон тажаган үчүн көпчүлүк элиндер, көпчүлүк айымдар өзүн жоготуп коет да, максатын билбейт, башканысын билбейт. Аны турмуш ушкен деп эле жашайт, бирок тирүү өлүктөй жашайт да. Өзгөчө бир өзүнө жаккан кесиби жок, өзүнө бир жаккан бир хоббиси же бир алектенген бир нерсеси жок болгондуктан адамдар көп стресске түшөт. Стресске түшкөн адам позитивный энергияны ала албайт дагы, балким балдарынан күчүн чыгарышы мүмкүн, балким башкалардын жакшы жашоосун көрө албай, аларга жаман сөздөрдү ыргытып, көңүлүн урутуп, ушундай бир негативный адам болуп калат да. Прям позитивный энергияны соргон адамдарга айланып калат булар. Эң негизгиси айымдар өзүн өнүктүрүп, жан дүйнөсү менен Аллахка болгон байланышы бекем болсо, мен ойлойм бизден жакшы бир келечек, жакшы бир энелер чыгат деп ойлойм.